Бул чоң маселе. В своих интересах есть антикоррупционные ведомства за государство. Сурова мындай нерселер. Бул Жогорку кеңештин депутаты Умбеталы Кыдыралиев. Умбеталы Токторалиевич парламентте отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинин мүчөсү. Кыргызстандын улуттук бокс федерациясынын президенти, парламентке чейин Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Дине тарбия жана спорт агенттигинин директору, Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу сыяктуу мамлекеттик үлкөн кызматтарда иштеп келген. Кыдыралиевдин декларациялык маалыматы бул кишинин кыймылсыз мүлктөрү жетиштүү экендигин жана жыл сайын кошумча мүлктөр кошулуп келатканын көрсөтөт. Салык кызматынын порталында декларациялар тууралуу 2019 жана 2020 жылдагы маалыматтар жайгаштырыла элек. Андыктан биз ага чейинки расмий маалыматтарга таянабыз. Кыдыралиевдин 2015 жылдагы кирешеси 65 000 сом болсо, кыймылсыз мүлктөрүнөн бир имарат жана бир кеңсени көрсөткөн чыгымдары тууралуу маалымат жок. Ал эми 2016 жылдагы негизги жумуш ордунан тапкан акчалай кирешеси тагыраагы депутаттык айлыгы 822 000 сомду түзөт. Кыймылсыз мүлктөрү ошол эле бойдон, чыгымдары дали болсо көрсөтүлгөн эмес. Депутаттын 2017 жылдагы кирешеси 723 780 сом болгон. Декларацияда үй жайы көрсөтүлгөн эмес. Бул жылы Кыдыралиевдин кыймылсыз мүлктөрү көбөйгөн. Жалпы аянты 600 метр квадраттан ашуун 4 имаратка кожоюндук кылат. Бул жылы депутат 447 метр квадрат турган имаратка ээ болгон. Ал эми 2018 жылдагы кирешеси 825 055 сом. Үй жайы тууралуу маалымат мурдагыдай эле көрсөтүлгөн эмес. Имарат курулуштарынын саны дагы көбөйгөн. Мурда алар 4 болсо, бир жыл ичинде 9га жеткен. Жалпы аянты 850 метр квадратты түзөт. Унаалары, мал жандыктары жана баалуу буюмдары жок. Ошол эле учурда депутаттын Lexus маркасындагы унаа менен жүрөрү медиаларда чагылдырылган. Бирок ал унааны Умбеталы Мырза Шопурунун жеке унаасы экенин айткан. Декларация Умбеталы Токторалиевичтин эч кандай бизнеси жок деп ишендирет. Бирок бул туура эмес маалымат. Ачык булактардагы маалыматтар мыйзамчы депутаттын бизнеске шыктуу экенин, бир нече коммерциялык ишканалары бардыгын айгинелеп берет. Адилет министрлигинин базасына карасак, Умбеталы Кыдыралиевде 6 компаниясы бар. Ломбард капиталы кредит кошумча жоопкерчилиги бар коому 1998 жылдын аяк чейин түзүлгөн насыя берүү менен алектенет. Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын күзөт бюросу ЖЧКсы 2002 жылы түзүлгөн. Аты айтып тургандай эле күзөт ишмердигин жүргүзөт. Капитал контракт ЖЧКсы 2007 жылдын февралына түзүлгөн. Дүң соода менен алектенет. Бул ишканада Кыдыралиевден башка дагы 2 негиздөөчү бар. Махеттер экспресс ЖЧКсы 1997 жылы негизделген. Жарнама иштери менен алектенет. Фирмада Кыдыралиевден башка Сара Абдрахманова аттуу негиздөөчү да бар. Капитал кредит индустриал күрөккана кошумча жоопкерчилиги бар коому ишкана 2013 жылы түзүлгөн. Насыя берүү менен алектенет. Негиздөөчүсү да директору да Умбеталы Кыдыралиев өзү. Оюн-зоок индустриясынын өкүлдөрүнүн ассоциациясы юридикалык жактардын бирикмеси. Бул бирикмени Кыдыралиев жана анын өнөктөштөрү 2002 жылы түзүшкөн. Декларацияда Кыдыралиевдин чыгымдары тууралуу маалымат көрсөтүлгөн эмес. Бирок депутат жылдык чыгымдары 4-5 миллион сомду чапчырын, аларды ишкердиктен табарын жашырбайт. Албетте жаппайт. Мен ошо бир 700-800 миң киреше болсо депутат, мен чыгашам бир жылда. 4-5 миллион сом тегере болот. Ал кайдан жабасал чыгашалар? Өзүм жана бизнестен келаткан акчалар менен жабам аны. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы жана жогорку кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзам парламент депутатынын бир эле учурда башка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар иштөөсүндө, ошондой эле ишкердик менен алектенүүгө, коммерциялык ишканаларда жетекчи кызматтарды аткарууга тыюу салат. Жогорудагы бизнестердин бирөөсү да мыйзамчы депутат Умбеталы Кыдыралиевдин декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Элекүлүү ал компаниялардын формалдуу түрдө гана бар экенин, алардын жоюлбай келатышын мамлекеттеги башаламан саясатка байланыштырат. Башаламандык бул деген эми налоговый инспекция бар, башка службалар бар. Бул деген мо фирма бар экен, министрлик катталган экен. Же
көп жылдан бeri отчеты жоқ екен, же ишмердиги жоқ екен, зачем bunu жабыш керек деп көтөрүш керек. Декларациялоо жөнүндө мыйзамдын 9-беренеси декларациянын толук эмес, жанык эмес маалыматтарды көрсөтүү менен берген учурда декларант жоопкерчилик тартыларын эскертет. Мамлекеттик портал Кыдыралиевдин компанияларынын ишмердиги боюнча салык төккөндүгүн тастыктабайт. Эгерде компаниялары активдүү ишкердик жүргүзүп, бирок салык төлөөсө, анда салыктан качуу боюнча да беренелер каралган. Жаздык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматтарды киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартылары көрсөтүлгөн. Декларация боюнча Умбетали Кыдыралиевдин кыймылсыз мүлктөрү 2017 жылдан баштап көбөйүп келет. Депутат болсо, ал мүлктөр 90-жылдардан бери эле бар экенин, буга чейин уул кыздарында катталып, эми өзүнө өткөрүлүп алганын билдирет. Анын ар бир дедибизде өзүнүн тарыхы бар да, карасаңыз, алар 1995-94 жылдан бери эле бүт мага эле катталып келет. Кечээ мен депутат болгондо пайда болуп калган деген туура эмес ал. Бирок декларацияда 2017-ден баштап пайда болуп баштаган да көбөйүп. Албетте жанагындай кийин саясатка келгенден кийин сөз түрдө декларацияларда бүт жооп болуш үчүн албетте мен кайра өзүмө каттатып атам да. Расмий документтер боюнча Умбетали Токторалиевичтин аталган 6 компаниясынын 5-өсү Байтик Батыр 19 жана 21 дарегине жайгаштырылганын көрүүгө болот. Байтик Батыр жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишиндеги катар жайгашкан бул имараттар Умбетали Кыдыралиевге карайт. Өзүнүн тастыкташынча ал имараттарды кафе, дүкөн жана кеңсе катары ижарага берип иштетет.